Саламатсыздарбы? Китеп сыяктуу өзгөчө электрондук портфолио даярдоону кааласаңыз, анда бул видеону аягына чейин көрүп чыгууну сунуштайбыз. Портфолио жасоо үчүн биринчи кезекте сиз портфолиоңузду Word текстик редакторунда же PowerPoint редакторунда даярдап алсаңыз болот. Мисалы, бул жерден азыр мен ушул идеалдуу мугалим деген презентацияны даярдаган элем PowerPoint'то. Ушул сыяктуу кылып эле PowerPoint'те даярдап алсаңыздар да болот. Өзүңүздөр жөнүндө баардык маалыматтарды жазып, андан кийин бул даярдаган PowerPoint'те даярдаган презентацияңыздарды, башкача айтканда портфолиоңуздарды PDF форматында сактап алышыңыздар керек. Ал үчүн файл менюсун тандайбыз. Файл менюсун тандагандан кийин бул жерден сохранить как деген менюну команданы тандайбыз. Андан кийин кайсы папканын ичине сактоону кааласаңыз, бул жерден обзор деген баскычты басабыз. Басканда бул жактан проводниктин терезеси чыгат. Бул жерден имя файла деген жерге файлыңыздардын аталышын жазасыздар. Андан кийин тип файла деген жерди басканда бул жактан файлдардын тиби чыгат. Сиз PDF форматында сактоону кааласаңыз, бул жерден PDF дегенди тандайсыз. Андан кийин сохранить деген баскычты басканыңызда бул PowerPoint'та даярдаган презентацияңыздар PDF форматында сакталат. Сакталгандан кийин бул документти жаап коебуз. Андан кийин портфолио даярдоо үчүн биз Heyzain сайты менен иштейбиз. Ал сайтка кирүү үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси heyzain.com деп жазылат. Жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда кечиресиздер, туура эмес болуп калыптыр. Бул жерде Heyzain деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз сайттын бети англис тилинде чыгат. Эгерде сиз сайттын бетин орус тилине которуп алууну кааласаңыз, бул бетти сиз орус тилине которуп алсаңыз болот. Орус тилине которуу үчүн адрестик жолчонун оң тарабында перевести эту страницу деген баскыч бар. Ушул баскычты басып туруп, бул жерден русский дегенди тандаганыбызда сайттын бети орус тилине которулат. Бул сайт менен иштөө үчүн сайтка катталуу керек. Ал үчүн оң тарапта турган авторизация деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жака электронный почтаңызды жазып, андан кийин өзүңүз пароль ойлоп жазып кыйналбастан эле Google аккаунтуңуз аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн вход через аккаунт Google деген тандайсыз. Тандаганда бул жактан сиздин аккаунттарыңыз чыгат. Кайсы аккаунт менен катталууну кааласаңыз, ошол аккаунтты тандап коесуз. Азыр бул жерден аккаунт чыкты. Аккаунтты тандайсыз. Тандагандан кийин бул жерден продолжить деген баскыч чыгат. Продолжить баскычын басып коебуз. Басканыбызда биз сайтка катталабыз. Азыр катталып атабыз. Катталып бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Эгерде сизде интернет жакшы болсо, тез иштейт. Эгерде интернет жайыраак болсо, сайт жайыраак иштеп калышы мүмкүн. Катталгандан кийин кайра ушундай болуп жүктөлөт. Сайттын бети толук жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Аз жүктөлүп атат. Бир аз күтүп турабыз.
сайттын бети жүктөлдү. Сайттын бети жүктөлгөндө кайра эле англис тилине өтүп калышы мүмкүн. Кайра орус тилине которуп коебуз. Ал үчүн кайра эле перевести эту страницу деген баскычты басып, русский дегенди тандап койсок, сайттын бети орус тилине которулуп калат. Эми бул жерден биз электрондук портфолиону түзүү үчүн новый флипбук деген баскычты басып койсок болот. Же болбосо өйдө жактан бул жерден новый флипбук дегенди басабыз. Андан кийин бул жактан просмотреть файл деп чыгат. Бул жердеги баскычты басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси чыгат. Биз PDF форматында сактап алган документибизди табабыз. PDF форматында сактап алган документибизди белгилеп туруп, андан кийин открыть деген баскычты бассак, документ жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Андан кийин обработка боло баштайт. Обработка болуп бүткөнгө чейин дагы бир аз күтөбүз. Андан кийин ал документибиз сайтка жүктөлө баштайт. Сайтка жүктөлүп бүткөнгө чейин дагы бир аз күтөбүз. Мына азыр документибиз жүктөлүп атат. Эгерде сиздерде интернет тез болсо, документибиз тез жүктөлөт. Эгерде интернетибиз жайыраак болсо, бир аз убакытты алышы мүмкүн. Азыр жүктөлүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Мындай болуп жүктөлөт. Эми бул портфолиого биз ар кандай сүрөттөрдү, видеолорду, шилтемелерди, аудио музыкаларды кошсок болот. Биринчи кезекте сол тарапта турган панель менен таанышып алалы. Эгерде сайттын бети кайра эле англис тилине өтүп калса, орус тилине которуп алсаңыздар болот. Ал үчүн бул жакта перевести эту страницу деген баскыч жок болсо, сайттын бетине мыштын көрсөткүчүн алып барып эле мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден перевести на русский дегенди басып койсок, сайттын бети кайрадан орус тилине которулат. Бул жерден биз портфолионун заголовкасын жазып койсок болот. Ал үчүн сол тараптагы панелден стиль деген бөлүмдөн биринчиде турган заголовок дегенди тандайбыз. Бул жерден заголовок деген жерге портфолионун аталышын жазып койсоңуздар. Азыр мен идеалдуу мугалим деген документти жүктөгөндүктөн заголовкасын идеалдуу мугалим деп эле жазып коеюн. Бул жерден идеалдуу мугалим деп жаздык. Андан кийин төмөн жактан подзаголовок жазсаңыздар болот, описание жазсаңыздар болот. Андан кийин бул жерден жеке заметкаларды жазсаңыздар болот. Сохранять деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда бул жерден аталышы чыгып калат. Экинчи эффект страницы деген жерден барактын эффекттерин өзгөртсөк болот. Эффект страницаны тандаганда бул жерден эффект страницы деген терезе чыгат. Бул жерде журнал деген жерди бассаңыздар, бул жерден ар кандай эффекттер чыгат. Мына журнал, книга, андан кийин альбом, блокнот, өзүңүздөр каалагандай стилге өзгөртүп алсаңыздар болот. Бул жерден азыр мен журнал дегенди эле тандап турайын. Андан кийин бул жерде звук при перелистывание дейт. Ушул жерден бул өчүрүп койсок, биз портфолиону барактаганыбызда үн чыкпайт. Эгерде бул жерден звук при перелистывание дегенди жандырып койсок, биз портфолионун барактаганыбызда барактын үнү чыгып турат. Андан кийин края страницы дегенди өчүрүп койсок, бул жерден жөн эле 4 буштук болуп эле чыгат. Эгерде бул жерден края страниц деген жазып койсок, бул жерден барактын тектери көрүнүп турат. Андан кийин чтение справа налево дегенди басып койсок, бул жерде бир аз башка чети, бир аз башкачараак болот. Азыр бул жерди өчүрүп коелу. Андан кийин расположение страниц адаптивный, всегда на двух страницах. Эгерде бул жерден өзүңүздөр каалагандай кылып өзгөртүп койсоңуздар болот. Азыр бул жерден мен адаптивный деген тандап кое берейин. Андан кийин төмөн жактан закрыт же болбосо өйдө жактан закрыт деген баскычты басып койсок болот. Ошондой эле китептин артындагы фонду өзгөртүп койсоңуздар болот. Ал үчүн
фон дегенди тандайсыз. Фон дегенди тандаганда бул жактан ар кандай фондор чыгат. Бул жерден биз фондорду тандап жүктөсөк болот. Бул жерден мисалы биринчиде турган фонду тандайлы. Тандаганыбызда мына артындагы фон өзгөрөт. Закрыть деген баскычты басып коебуз. Андан кийин фоновый звуктарды алмаштырсаңыздар болот. Бул жерден upload аудио деген баскычты басып, компьютерден звуктарды жүктөп кошуп койсоңуздар болот. Андан кийин төмөн жагында настройки деп турат. Бул жерден сиздер портфолиоңуздарды пароль менен коргоп койсоңуздар болот. Ал үчүн защита паролем дегенди тандасаңыздар, бул жерден ушундай терезе чыгат. Бул жерде защита паролем отключена деп турат. Бул жерди бастырып, один пароль для всех деп туруп, бул жерге өзүңүздөр каалагандай пароль жазсаңыздар болот. Эгер бул жерде пароль дегенди бассаңыздар, сизге сайт өзү паролду сунушташы мүмкүн. Эгерде паролду сунуштаса, создать свой пароль дегенди басып туруп, өзүңүздөр пароль коюп туруп, сохранять деген баскычты басып коесуздар. Эгер пароль коюуну каалабасаңыз, анда защита паролем отключена дегенди тандап туруп, сохранять деген баскычты басып коесуздар. Эгерде бул жердеги PDF документиңизди өзгөртүүнү кааласаңыз, анда заменить PDF файл деген тандап, бул жердеги документиңизди башка файл менен алмаштырып койсоңуз болот. Эми бул жерге идеалдуу мугалим деген тексттин астына видео кошууну кааласаңыз, анда бул жерден взаимодействие деген жерде связь, изображение, видео, аудио, веб деп турат. Эгер видео кошууну кааласаңыз, бул жерден видео дегенди тандайсыз. Тандагандан кийин видеону барактын кайсы жеринде кое турган болсоңуз, ошол объектти белгилеп аласыз. Ал үчүн мисалы ушул жерге кое турган болсоңуз, идеалдуу мугалим деген сөздүн астына ошол жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, ошол жерди белгилеп аласыз. Белгилеп алганда бул жерден ушундай страница чыгат. Эми бул жерден сиз компьютерде сакталган видеоңузду кошууну кааласаңыз, анда бул жерден тип деген жерди басып, бул жактан загружено дегенди тандайсыз эң астындагы. Тандагандан кийин бул жерде загрузить видео деп чыгып калат. Загрузить видеону басканда проводниктин терезеси ачылат. Компьютерде сакталган видеоңузду таап жүктөсөңүз болот. Мисалы, азыр менин видеом видео деген папканын ичинде, видео деген папканы тандадым. Андан кийин бул жактан кайсы видеону жүктөй турган болсок, ошол видеону тандайсыз. Андан кийин открыть деген баскычты басып туруп, бассак, мына видео жүктөлө баштады. Жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Видео жүктөлүп атат. Обработка болгонго чейин дагы бир аз күтөбүз. Видео жүктөлдү. Видео жүктөлгөндөн кийин бул жерден биз жөн эле закрыть деген баскычты басып коебуз. Андан кийин бул видеонун терезесин сиздер каалагандай кылып чоңойтуп, кичирейтип алсаңыздар болот. Өзүңүздөр каалагандай өлчөмдө чоңойтуп, кичирейтип алсаңыздар болот. Эгерде бул видеонун параметрлерин өзгөртүүнү кааласаңыз, кайра видео дегенди бул жактан, өйдө жактан видео дегенди тандайсыз. Эгер параметрлерин өзгөртүүнү кааласаңыз, бул жерде турат. Видео деген тандаганыңызда бул жактан видео плеер деген терезе кайра жүктөлөт. Бул жерден параметры игрока деген вкладканы тандайсыз. Тандаганда бул жерден параметрлер чыгат. Эгерде видео без звука десеңиз, жандырып койсоңуз, видеоңуздун үнү чыкпайт. Бул жерден өчүрүп коебуз. Эгерде видеоңуз ошол портфолиону ачканда эле автоматтык түрдө көрсөтүлсүн десеңиз, анда автоматическое дегенди жандырып коебуз. Андан кийин бул жерден жөн эле закрыть деген баскычты басып коебуз. Кийинки барактарды өзгөртүү керек болсо, бул жерден өйдө жактан следующий деген баскычты басабыз. Басканыбызда мына кийинки бет чыкты. Андан кийин дагы ушинтип жылдырабыз. Бул жака
беребиз. Эми бул жерге мисалы баракка сүрөт коюу керек болсо, эгер экинчи бул жердеги страницага коюу керек болсо, бул жерден изображение деген тандайбыз. Изображение деген тандап туруп, бул жактан коюла турган объектти белгилейбиз. Белгиледик. Белгилегенден кийин бул жерде просмотреть файл деп чыгат. Просмотреть файл деген бассак, бул жактан проводниктин терезеси чыгат. Өзүңүздүн сүрөтүңүз сакталган папканы тандап ачасыз. Азыр бул жерден ушул сүрөттү кое турган болсок, сүрөттү белгилейбиз. Белгилегенден кийин открыть деген баскычты басып койсок, сүрөт жүктөлөт. Сүрөт жүктөлдү. Бул жерден закрыть деген баскычты басып коебуз. Андан кийин сүрөттүн өлчөмүн каалагандай кылып чоңойтуп койсоңуздар болот. Кийинки бетке дагы файлдарды кошуу керек болсо, листать этебиз. Мисалы, кесиптик өнүгүү. Бул жерге дагы сүрөт коюуну кааласаңыз, изображение деген тандайбыз да. Кайсы жерге кое турган болсоңуз, ошол жерди белгилейсиз. Белгиледик. Андан кийин бул жерде сиз койгон сүрөттөр сактала берет. Эгер ушул сүрөттү коюуну кааласаңыз, кайра ошол сүрөттү эле тандап койсоңуз, бул жакка коюлуп калат. Эгер башка сүрөт коюуну кааласаңыз, просмотреть файл деген тандап туруп, бул жерден кайсы сүрөттү кое турган болсоңуз, ошол сүрөттү белгилеп, открыть деген баскычты басканда сүрөт жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүткөнгө чейин дагы бир аз күтөбүз. Жүктөлүп атат. Андан кийин обработка болот. Обработка болгонго чейин дагы бир аз күтөбүз. Мына обработка болуп атат. Сүрөт жүктөлүп атат азыр мына. Толук жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Сүрөт жүктөлүп бүттү. Андан кийин закрыть деген баскычты басып коебуз. Бул жерде сүрөтүбүз толук көрүнбөй калды. Эгер толук көрүнбөй калса, сол тараптагы көзөнөкчөнөн кармап туруп, сүрөттү чоңойтобуз. Чоңойткондон кийин кайра оң тараптагы көзөнөкчөдөн кармап туруп, каалагандай өлчөмдө чоңойтуп, кичирейтип, барактын каалаган жерине жылдырып койсок болот. Эми бул жерге шилтеме коюу керек болсо, бул жерден связь дегенди тандайбыз. Биринчиде турган связь дегенди тандап туруп, бул жерден объектти белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде мына действие по щелчку деп турат. Перейти на страницу, открыть ссылку. Открыть ссылку деген тандап туруп, бул жерде тип дегенди тандап, мына бул жактан веб дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жакка биз керектүү сайттын шилтемесин алып келип коебуз. Азыр мисалы Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтынын шилтемесин алып келип коюу керек болсо, бул жерден плюс белгини басып, жаңы вкладка ачабыз да, бул жака Кыргыз Билим Берүү Академиясы деп жазып издейбиз. Издегенде бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Мына бул жерден Кыргызская академия образования деген сайтты шилтемени ачабыз. Шилтемени ачканыбызда Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайты жүктөлөт. Сайт жүктөлгөндөн кийин сайттын шилтемесини алып барып коебуз. Сайттын шилтемеси бул жерде адрестик жолчодо ушул жерде турат. Бул шилтемени белгилеп, копировать этебиз дагы. Кайрадан Хейзайн сайтына барабыз дагы. Бул жерге шилтемени коебуз. Шилтемени коебуз. Шилтемени койгондон кийин бул жерден закрыть деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда бул жака шилтемебиз коюлуп калат. Андан кийин дагы кийинки барактарга өзгөртүү киргизүү керек болсо, бул жерден өзгөртүү киргизсек болот. Ал эми ошондой эле YouTube'дагы видеолордун шилтемесин алып келип койсоңуз да болот. Ал үчүн видео дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин кайсы жерге кое турган болсоңуз, ошол жерди белгилейсиз. Мисалы, бул жерден ушул жерге кое турган болсоңуз, ушул жерди
белгилеп аласыз. Белгилегенден кийин бул жактан видео плеер деп чыгат. Бул жерден биз шилтемени алып келүү керек болсо, тип деген тандап туруп, бул жерден YouTube деген тандайбыз. Андан кийин YouTube'да видеонун шилтемесин алып келип коебуз. Ал үчүн бул жерден плюс белгини басып жаңы вкладка ачабыздан бул жака YouTube деп жазабыз. YouTube деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден YouTube дегенди тандайбыз. YouTube дегенди тандаганыбызда YouTube жүктөлөт. YouTube жүктөлгөндөн кийин YouTube'дан керектүү видеону издеп табабыз. Азыр YouTube жүктөлсүн. YouTube жүктөлдү. YouTube жүктөлгөндөн кийин введите запрос деген жерге издей турган видеонун аталышын жазабыз. Мисалы, бул жерден азыр теңдеме деп жазайын. Теңдеме деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда бул жактан видеолор чыгат. Ушул видеону жүктөө керек болсо, бул видеону тандайбыз. Тандаганда видео жүктөлөт. Паузаны басып коебуздан видеонун шилтемесин алуу үчүн видеонун төмөн жагында поделиться деген баскыч бар. Поделиться баскычын басып туруп, бул жерде видеонун шилтемеси турат. Шилтемени көчүрүү үчүн копировать деген баскычты басып койсок, шилтеме көчүрүлдү. Андан кийин Хейзайн сайтына кайтып барабыздан бул жерге видеонун шилтемесин коебуз. Койгондон кийин бул жерден закрыть деген баскычты басып коебуз. Бул жактан параметры игрока деген жерден сиздер видеонун параметрин өзгөртүп койсоңуздар болот. Эгер автоматически коюлсун десеңиздер, бул жерден автоматически деген жандырып коесуздар. Играть только один раз дегенди жандырып койсоңуздар, бир эле жолу ойнотулат. Эгер өчүрүп койсоңуздар, портфолиону ар бир ачкан учурда автоматтык түрдө ойнотула берет. Бул жерден закрывать деген баскычты басабыз. Басканда мына бул жака видеонун шилтемеси видео коюлуп калды. YouTube'дагы видеолорду алып келип койсоңуздар да болот. Ошондой эле бул жерден аудио деген баскычты басып, аудио файлдарды алып келип койсоңуздар болот. Мисалы, бул жерди белгилеп туруп, мына белгиледик. Андан кийин бул жака компьютериңиздеги аудио музыкаларды алып келип коюуну кааласаңыз, бул жерден библиотека деп туруп, загрузить аудио деп компьютериңиздеги музыкаларды алып келип койсоңуз болот. Ал эми аудио взаимодействие деген басып туруп, бул жерге интернеттен аудио музыкалардын шилтемесини алып келип койсоңуздар болот. Азыр бул жерден өчүрүп таштасак болот, белгилеп туруп, корзинанын сүрөтүн бассак, өчүп калат мында. Эгер бул видеону өчүрүү керек болсо, белгилейсиздер дагы. Бул жактан корзинанын белгисин басып туруп өчүрүп койсоңуздар болот. Же болбосо кайчы менен кесип алып туруп, башка жерге алып барып койсоңуздар болот. Же болбосо копировать этип дагы кийинки баракка койсоңуздар да болот. Ошондой эле бул жерден веб дегенди тандап туруп, ар кандай веб баракчалардын шилтемесин койсоңуздар да болот. Эми портфолио даяр болду. Даяр болгондон кийин бул портфолиону сактап алышыбыз керек. Сактоо үчүн сол жак панелдин эң өйдө жагына чыксак, бул жерде сохранять, башкача айтканда сейф деген баскыч бар. Ошол баскычты бассак, биздин портфолио сакталат. Сакталды. Сакталгандан кийин бул портфолионун шилтемеси менен бөлүшүү үчүн делиться деген баскычты басабыз. Басканда бул жактан ушундай терезе чыгат. Бул жерден биз шилтемесин көчүрүп алуу үчүн бул жерде портфолионун шилтемеси турат. Бул жерден копировать белгисин бассак, шилтеме көчүрүлөт. Ошондой эле электронная почта аркылуу жөнөтсөңүздөр да болот. Ал үчүн электронная почта деген тандап туруп, бул жерден изображение эле болуп калат экен. Андан кийин веб дегенди тандап көчүрсөңүздөр да болот. Мына QR кодун алсаңыздар да болот. Эгерде QR код аркылуу бөлүшүүнү кааласаңыз, анда ушул QR кодду копировать этип жөнөтүп койсоңуз болот. Же болбосо загрузить изображение деген бассаңыз, бул сүрөт компьютериңизге жүктөлөт. Азыр биз шилтемени көчүрүп алдык.
шилтемени көчүрүп алгандан кийин бул шилтеме аркылуу киргенде сиздин портфолиоңуз төмөнкүдөй болуп көрүнөт. Азыр портфолио жүктөлүп атат. Башка бир адамга жибердик. Ал адам ошол шилтеме аркылуу киргенде сиздин портфолиоңуз ал мугалимге же кесиптешиңизге төмөнкүдөй болуп көрүнөт. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлүп бүтсүн. Бир аз интернет жайыраак иштеп атат, ошондуктан жайыраак ачып атат. Мына бул жерден портфолиоңуз жүктөлдү. Жүктөлгөндө бул жерден видеону көрүү керек болсо, азыр видео автоматтык түрдө ойнотулуп атат. Кааласаңыз токтотуп коебуз. Андан кийинки баракка өтүү керек болсо, төмөн жакта оң тарапта турган ушул следующий деген баскычты басканда, мына сиздин портфолиоңуз ушундай болуп көрүнө баштайт. Кийинки баракка дагы өтө беребиз, басып. Бул жерди бассаңыз дагы өтө берет, бул жерди бассаңыз дагы өтө берет. Эгер артка кайтуу керек болсо, бул жакты басып койсоңуз, артка кайтат. Бул жерде баскычты басып. Мындай кылып барактап сиздин портфолиоңузду көргөнгө болот. Бул жерден жанагы жүктөгөн сүрөтүбүз, бул жерде QR код турат. Бул жерди басканда жанагы шилтемени басканыбызда бул жерде Кыргыз Билим Берүү Академиясынын баракчасына бизди алып барып койду. Кайра артка кайтабыз. Биз мына жерде шилтеме көрүнбөй турат, бирок ушул жерди басканда шилтеме чыгып атат. Мындай кылып барактайбыз. Бул жерде YouTube'дагы видеону көрүп, бул жерди басканда видео көрүнө баштайт. Эгерде чоң экранда көрүүнү кааласа, бул жерди басып туруп, чоң экранда көрсө дагы болот. Мындай кылып листать эте беребиз. Портфолиону ушундай кылып бөлүшүп коесуздар. Андан кийин эми кайра биз өзүбүздүн Heyzane сайтындагы аккаунтубузга баралы. Эгер сиз кайрадан портфолио түзүүнү кааласаңыз, анда кандай болот? Азыр бул жерден биз сайтты жабалы. Сайтты жаап туруп, кайрадан сайтка кирип көрөлү. Бул жерден сайтка кайрадан башынан киребиз. Сайттын адресин жазайын. Enter клавишасын басканыңызда мына сайт кайрадан ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден орус тилине которуп коелу. Андан кийин эми бул жерде биз катталганбыз. Бул жакта катталгандан кийин кайра киргениңизде ушундай болуп сайттын бети ушундай болуп көрүнөт. Бул жерден панель инструментов деген баскычты басабыз. Панель инструментов баскычын басканыбызда бул жактан сиз түзгөн портфолиолор улам сактала берет. Бул жерде акысыз 5 гана флипбук түзгөнгө болот. Эгерде сиз 5өөнү түзүп толтуруп койсоңуз, анда кайрадан түзүү керек болсо, мурдагы түзгөнүңүздү өчүрүп, кайрадан жаңы түзүп кете берсеңиз болот. Эми бул жерден сиз мурдагы түзгөн портфолиоңузга өзгөртүү киргизүүнү кааласаңыз, анда мыштын көрсөткүчүн ошол портфолиого алып барып эле сол жак баскычын бир жолу басып койгоңузда бул жактан менюлар чыгат. Бул жерден редактор дегенди басып туруп, түзгөн портфолиоңузду кайра өзгөртүүлөр менен толуктап койсоңуз болот. Мына бул жерден мурдагы түзгөн портфолиоңуз жүктөлдү. Өзгөртүүлөрдү киргизип, кайрадан сактап коесуз. Өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин бул жерден save деген баскычты басасыз. Азыр портфолио жүктөлүп атат. Портфолиого өзгөртүүлөрдү киргизип, сактагандан кийин шилтемесин кайрадан бөлүшүүнүн кажети жок. Анткени сиз бөлүшкөн шилтеме аркылуу кайра киргенде эле толуктоолор автоматтык түрдө чыгып калат. Эгерде шилтемени кайра бөлүшүүнү кааласаңыз, кайра бул жерден поделиться деген баскычты басып, кайрадан бөлүшүп кое берсеңиз болот. Эгерде бул жерде ушундай болуп турса, кайра дагы жаңы портфолио түзүүнү кааласаңыз,
сайттан чыгып кайрадан кирүүнүн кажети жок. Бул жерден home dom дегенди эле басып койсоңуз кайра башкы бетке келесиз. Бул жерде дашборд, панель инструментов. Азыр англис тилиндегисин эле көрсөтө берейин. Дашборд деген бул панель инструментов. Дашбордду тандайсыз. Тандаганыңызда бул жактан ушундай болуп чыктылат. Кайра эле ошол портфолиону тандап туруп, эми бул жерден публикацияны настройка кылсаңыз болот. Публикацияны настройка кылуу үчүн publish settings дегенди тандап туруп, бул жерден мына орусчага которуп коеюн. Перевести на русский. Орусчага котордук. Эми бул жерден сиз настройкаларын өзгөртүп койсоңуз болот. Эгерде интернеттен опубликовать этүүнү каалабасаңыз, анда не опубликовано деген тандап туруп, сохранять деген баскычты басып койсоңуз, сиздин портфолионуз интернетте жарыяланбай калат. Андан кийин опубликовано деген басып туруп, сохранять басып койсок, портфолионуз интернеттен опубликация боло берет. Защита пароль менен коргоп койсоңуз да болот. Бул жерде защита паролем. Бул жерден орус тилинде которуп алсаңыз болот. Мына бул жерден бул жерден басып туруп, мына настройки публикации, бул жерден защита паролем, бул жерден бир гана жолу пароль деп туруп, бул эгер өзүңүздүн паролду түзүүнү кааласаңыз, создать свой пароль деп туруп, бул жерден өзүңүз каалагандай паролду түзүп туруп, сохранять деген баскычты басып койсоңуз, корголуп калат. Бирок сиз шилтемени бөлүшкөндөн кийин ал кишиге паролду дагы кошо беришиңиз керек болуп калат. Ошондуктан пароль менен коргобой эле койсок да боло берет. Бул жерден сохранять дейли. Андан кийин бул жактан портфолиону ачпай туруп эле бөлүшсөңүздөр да болот шилтемесин. Бул жерден поделиться деген баскычты басып туруп, мына шилтемесин көчүрүп алып бөлүшсөңүздөр да болот. Же болбосо бул портфолиону өчүрүп салууну кааласаңыз, бул жерден ошол портфолиого алып барып, мыштын сол жак баскычын басып туруп, удалить деген, башкача айтканда delete деген баскычты басып койсоңуз, сайттан сиздин портфолионуз өчүп калат. Өчкөндөн кийин бул жерде сизге кайрадан дагы жаңы портфолио түзүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде 5 портфолио түзүп койгон болсоңуз, бирөөсүн өчүрүп койсоңуз, кайра дагы бир портфолио түзө аласыз. Эгерде 5 тең өчүрө турган болсоңуз, мурдагы түзгөндөрүңүздү, анда кайрадан дагы 5 портфолио түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ушундай кылып, китеп сыяктуу электрондук портфолио түзүп алсаңыздар болот.